Токтогул атындагы номер 1 мектеп гимназиясынын 3А классынын класс жетекчиси Мусулманова Гулчехра Абдуллаевна. Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Келгиле, бири-бирибизге жылмаюу менен жагымдуу маанай тартуулап алалы. Азаматсыңар, эми жакшы маанай менен сабагыбызды баштайбыз. Адабий окуу сабагы. Сабактын темасы бакыт таалай каякта. Уламыш. Сабактын максаты жомокту окуп, мазмунун түшүнүшөт. Түшүнүктөрүн адабий тилде мазмундуу айтып беришет. Ой жүгүртүүсү, билгичтиги, кабыл алуусу калыптанат. Окуучулар эмгекке, чыдамдуулукка, улуулардын айткандарын уга билүүгө тарбияланышат. Анда балдар бакыт таалай каякта деген уламышты окуп берейин. Көңүл бөлүп угуп тургула. Бакыт таалай каякта. Уламыш. 3-1 тууган болуптур. Ата-энесинен эрте жетим калышат экен. Балдар эр жетип чоңоюп, өз алдыларынча оокат кылып, үй-жай күтүүгө аракеттенишип, байга малай жүрүшөт. Күндөр түндүр кара жанын карчырып, байдын жумушун аткарышат. Канчалык эмгектенишсе да, күндүк тапканы күнүмдүк оокатына жетпейт. Эң улуусу бир күнү энелерин чогултуп, бул бизге оокат эмес экен, андан көрө жер кыдырып, бакыт таалай издеп табалык дейт. Энелери макул көрүшөт. Жолго чыгышат. Бир туугандардын баспаган жери, ашпаган тоосу, кечпеген суусу калбайт. Ачка болуп кыйналган кезде жер айдап жаткан дыйканга келишип, сооп жыгылышат. Дыйкан аларды үйүнө алып барып, нан, жарма берип тойгузуп, эмне мынча чаалыгып чарчап, жер кыдырып жүргөндөрүн сурайт. Балдар болгон сырларын жашырбай айтып беришет. Дыйкан талаадагы тилкени көрсөтөт. Муну анча тереңдетпей казып чыккыла, бош жери калбасын. Ушул аянттын карыштай жерине бир заманда алтын калыптыр деп укканым бар. Бир туугандар тилке жерди бүт казып чыгышты, бирок алтын таба алышпады. Дыйканга келип жаңжал салышты. Шашпаган жетет муратка, шашып кетип калбагыла уятка деген сөз бар. Андан көрө ошол казылган жерди бош таштабай буудай эгип таштагыла, дейт дыйкан күлүмсүрөп. Тигилер мостое түшүшөт. Бирок эми андан башка айла калбаганын түшүнүшкөн бир туугандар дыйкандын айтканын кылышат. Күркүрөгөн күздө ошол аянтчадан аябагандай мол төшүм алышат. Ошондо гана ага энелүү жигиттер бакыт таалайдын кайда болорун түшүнүшкөн экен. Мына балдар, текстти окуп бүттүк. Силер жакшы эле түшүндүңөрбү текст боюнча? Азаматсыңар. Анда эмесе балдар, эми суроолорго жооп бергилечи. 3-1 туугандын жашоосу кандай эле? Алар бакыт таалайды кайдан издешти? Бакыт таалай бизге кандай жол менен келээрин түшүндүңөрбү? Ушул суроолорго жооп бергиле. Жеке 3-1 туугандын жашоосу кандай эле дегенге мен мындай жооп берем. 3-1 тууган эрте эле ата-энесинен ажырап калышат. Алар болсо байларга малай болуп жашап жүрүшөт. Алардын тапкан акчасы тамак ашынан чыкпачу эле. Мен азыр алар бакыт таалайды кайдан издешти деген суроого мындай жооп берем. Алар канчалык аракет кылса дагы күнүмдүк тапканына, күнүмдүк оокатына жетпейт. Бир күнү агасы биз жолго чыгайлы, бакыт таалай издейли деп ага энелери макул болуп жолго чыгышат. Бакыт таалай каякта бизге кандай жол менен келерин түшүндүңөрбү деген суроого мен жооп берейин. Бакыт таалай бизге өз эмгегибиз менен иштеп тапса, ошондо келерин түшүндүм. Азаматсыңар балдар. Ал эми үйгө тапшырма, дыйкан менен 3-1 тууган тууралуу билгениңерди жазасыңар. Саламатта болгула.